Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардык мактоолорубуз жаратуучубуз Аллах Таалага болсун. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө кайнене келин мамилеси тууралуу сөз кылмакчыбыз. Коногубуз ардактуу иш алууда жүргөн Назипа Курбанбекова эжекебиз. Назипа эже, биздин жыл ашыктын куттуутарына куш келипсиз. Ошол бүгүн биз ошо кайнене келиндер мамилеси тууралуу маек курмакчыбыз да. Бизге ошо жаштарыбызга ушундай бир жакшы кеп кеңештериңизди айтып, ушул маселеде өзүңүздүн оюңузду бөлүшсөңүз. Рахмат. Мээримдүү, ырайымдуу, даанышман, мартабалуу, даңгазалуу, айкөл, берешен Аллага бардык хамду саналар, мактоо даңктоолорду айтабыз. Эки аламдын чырагы, адамзаттын асылы, адамзатка рахмат, мээрим болуп жөнөтүлгөн, сүйүнчүлөөчү, эскертүүчү катары жиберилген, үммөтүм деп төрөлгөн, үммөтүм деп бул аламдан өткөн Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга эсепсиз салават саламдарды жөнөтөбүз. Албетте, бул жолду бизге таштап кеткен пайгамбарыбыз бизге кандай гана сонун жолдорду таштап кеткен. Ошонун эң негизгиси бүгүн урпакты улай турган үй бүлө жөнүндө тынбай эле бардык эле жерде сөз болуп атат. Эми ошонун өзөгүн түзө турган ким дегенде бүгүн урпакты улай турган кайнене менен келин болуп атат да. Эми кыз баланы ата эненин төрүндө жүрөт экен, бирок өмүрүнүн теңи балалык менен өтүп кетсе, эркелеп балалык менен өтүп кеткен болсо, калганын ата эненин кызматын кылып отуруп эле турмушка чыга турган куракка жетип калат экен да. Анан эле келип эле кайната кайнененин колуна келет экен. Бул дагы мыйзам челимдүү нерсе. Бирок ошондо эмне үчүн кайын журт дегенде чоң маани турат да. Анан келин дегенде дагы өзүнчө чоң маани турат. Келин дегенде биз эгер жакшы жагын алып карай турган болсок, келин биздин үйгө, биздин мекенибизге кош келиң, келиң деген. Экинчи жаман жагын ала турган болсок, келгин деген сөздү түшүндүрөт да, келгин. Эми бүгүнкү биздин мына жашап аткан бүгүнкү күндөгү биздин немебизге, шартыбызга биз келгин дегенди нар жака коюп туруп, келин деген немени, келиң дегенди алышыбыз керек болуп атат да. Эми биз мурда биз да кайнене көргөнбүз, албетте кайнененин тарбиясын алганбыз. Бүгүнкү күндө кыздарга кээде мен таң калам да. Ошентип бирөөгө угуп калам эмелден. Бирөөгө ошентип барган экен, баласы машинасы бар бекен, үйү бар бекен деген сөздөрдү айтып калышат да. Анан ошол үйдү, ошол машинаны, ошол жаңыдан үй бүлө түптөй турган, жаңыдан мекен түзө турган, жаңыдан очок түзө турган кыз өзү ошо түгөйү менен кожо кылбайбы деген ой келет да магачы. Эми негизги тема баягы кайнене менен келин болуп аткандыктан, кайнене кандай болуш керек? Кайнене өзүнүн үйүндө отурат. Келин башка үй бүлөдөн келип атат. Эми ошону кантип күтүп алыш керек кайнене? Ошону баягы жанагы айткандай келгин эмес, келиң деп күтүп алыш керек. Себеби ал дагы башка чөйрөдөн келди, бул жаңы бир токой сыяктуу түшүнүксүз жерге келди, болгону бир гана өмүрлүк жолдошун тааныды. Анын ата энесин тааный элек. Эми кайнене болсо турмуштан дасыгып калган. Ошон үчүн баягы жаңы келген келинди ар бир сөзүнө, ар бир кыймыл аракетине сарасап салып туруш керек. Кайнене сабырдуу болуш керек. Эми айрыкча мына бүгүнкү күндөгү кайнене боло тургандарга мен айта турган насаатым өтө сабырдуу болуш керек. Себеби мурдагы биздин немебизде, учурубузда бардык иш кол менен болот эле да. Азыр эми бардык иш мынакей техника өнүгүп кетти дейт. Ушинтип отуруп бүгүн биздин жаштарыбыз дагы, болочок келин боло турган кыздарыбыз дагы даяр турмушка, даяр нерсеге келип туруп, баягы турмуштун оор кыйынчылыгын анча билишпейт дагы, жашоо эмне экенин жеңил ойлошуп атат. Жеңил баягы көрүп жүргөн кинолоруна салыштырып, анан ошон үчүн ушундай болуп атат да, мындай ажырашуулар, астафираллах. Ушунда мен дагы бир нерсени учуру келди айтып коеюн. Апам раматылык айтчу эле да, бизди мени береби, келин алабы, неберелерин алып атабы, ошондо алдына отургузуп алып бир никах менен өткүлө. Бир никах менен өткүлө деп кулагыбызга куят эле да. Анан балдарды айтат эле, оозуңа бекем бол,
Оозуңа бекем бол. Эгер оозуңан талак деген сөз чыккан болсо Алланын аршы кыймылдайт деп ушун кулагыбызга куят эле да. Көрсө мында чоң маани бар экен. Себеби сен башка немеге кетип атасың, же болбосо балдарын айтат экен да, сенен башка бирөөнүн бүлө немесин, перзентин жубай кылып алып атасың. Ошонун ысык сууна чыдагандан азыртан даяр бол дегенди айткан экен, ушул сөз мененчи. Эми азыр кайнене, бүгүнкү күндүн кайненеси кандай болуш керек дегенде, эң биринчи өтө көрөгөч болуш керек. Өтө сабырдуу болуш керек. Өтө парасаттуу болуш керек. Себеп келген келин бул чөйрөнү түшүнө элек. Мүдүрүлүп кетиши мүмкүн. Тартынып, баягыдай коркуп, ошол чөйрөгө көнө албай, мурда кылып жүргөн нерселерин да кыла албай калышы мүмкүн да. Андан бүгүнкү кайнене кынтык таппаш керек. Андан көрө дегенде үй бүлөсү менен тааныштырып, кайнатаң деме тузу кемирээк ичет, балам. Эсиңе салып койгон буну. Анан мына кир жууганда кайнатаң кийимдерин таптакыр башкаларга кошпогон. Бүгүн бизде ушундай ак шейшеп болсо, ак кийим болсо, бул кайнатаныкыбы, күйөөсүнүкү, өзүнүкү аралаштырып жууп салат да. Мында биздин шариятыбызда берекенин кетиши, ортодогу ынтымактын кетиши, баягы кирлерди аралаштырып жуугандан деп да коюшат да. Эми мунун канчалык чындыгы бар экенин билбейм, бирок ушул неме мага чындыгында жакпайт. Ошо бөлөк-бөлөк эле жууган жакшы. Мурдагыдай көп иш жок. Ар бир нерсеге сарасеп салып, ар бир нерсени мындай кылдат карап турса, демек үй бүлө аябай жакшы болот. Анан ошондой эле баягы келиндин ар бир кыймылына көз салып, сүйлөгөн сөзүнө көз салып, ошодон кынтык издебестен өзү үлгү көрсөтүш керек кайнене. Өзү биринчи үлгү көрсөтүш керек. Келгенде баягы келин деп кабыл албастан, кызым деп кабыл алыш керек. Кызым деп жан дүйнөсүн ошого, бул менин үйүмө келди. Мага бүлө болду. Менин урпагым ушундан уланат. Эгерде мен жакшы тарбияласам, ата-энесинин тарбиясы калды үйүндө. Мен жакшы тарбияласам, ушу келинимен сонун неберелер, чеберелер пайда болот иншаллах деп туруп, ошол келиндин ар бир кыймылына туура багыт берип, туура эмес сүйлөп койсо, жакшына сүйлөш керек. Какпаш керек. Какканда ал башка бирөөнүн баласы жаңы чөйрөгө келди. Өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Күлүп, жайнап, ушундай жакшы сөздөрдү айтып, өзү керек болсо өзүнүн кыздарына айтпаган жакшы сөздөрдү, жакшы немелерди айтып туруп тарбиялап алса болот келиндичи. Эми ушул учурда сиз кандай ойлойсуз? Кыздарыбыз деле, балдарыбыз деле ошо турмушка жакшы даярдыксыз келип атат да. Ушул учурда кандай кылсак болот эми? Жаштарды көбүнчөсү ушу кайненеге байланыштуу болуп атат да. Менин оюмча ошол канчалык эме болгондо деле ошо кайнене менен кайната ошо кыз барган жерде мисалы материалдык эме болуп атабы, эч кандай проблемаларын калтырбастан эметиш керек го, Ооба. Ооба, ошо келинди алам деп ар бир ата-эне даярданат да. Баласынан мурда ата-эне даярданат. Ушу жакшыраак жубайга түшүп кетсе экен деп, анан кийин аны тегин сүрүштүрүп, кызга ушинтип жүрүп алат. Ошондо кайнатага караганда кайнененин жоопкерчиликтүүнүн көп экени келин менен аралашып жүрөт. Келин балага караганда дагы кайнене келин менен бирге жүрөт. Биринчи келген күнүнөн тартып, ошо келин менен бирге жүрөт дагы. Ошонун ар бир кыймылын айттым го жогоруда. Ар бир кылып аткан ишине сарасап салып, туура эмес болсо туура эмесин көрсөтүп. Мен мисалы үчүн бир кайненени билем. Дегенде камырды келинине өзү жууруп көрсөтүп берди да. Анан таң калдым да мен, бул эмне үмүт атасыз десем, үйүндө атасынын үйүндө кандай камыр кылганын билбейм, бирок мен өзүм жууруп көрсөтүп, менин балам, биздин үй бүлө ушул мен көрсөткөндөй кылып камыр кылып, ушундан кылып нан жапса деп көрсөтүп берди да. Анан ошондо мен таң калып карап турсам, айтып атат баягы немеси лаганде, баягы камыр жууруган немени таптаза кылып эч бир камырдын немеси калганга чейин илетти да, келингечи. Илетти. Эми деди балам, мынодон сонун нан чыгат. Мынодон сонун нан чыгат. Муну жеген сенин күйөөң, кайнатаң, биздин үй бүлө рахаттанып чай ичебиз деп ушуну көрсөттү да. Экинчи дагы бир немесинде кирди жууганына күбө болдум да өзүм. Анан айтып атат,
кири дейт, муну кайнатаңкындагы күйөөңкүндагы 3 жолу чайкаган деди. Сыртынан немеден кийин, кир жугуштан алганыңан кийин 3 жолу чайкаган. Себеби булар эркек. Булар биздин камкорчубуз. Азырынча сенин күйөөң бирдекени таап келбегени менен, эртең сенин балдарыңдын кем каршын таба турган, сенин муктаждыгыңды таап бере турган сенин жубайың. Ошон үчүн бул экөөнүн кийимине өзгөчө көңүл бур. 3 жолу чайкаган, анан кийин катуу силкип туруп анан кийин жайган. Ошондо баягы анча-мынча жыт да кетип калат, сууда неме болбойт, тырышы да кетип калат деп. Ушундай кайненени көргөм. Эми ошондой кайнене бүгүн барбы деп ойлойбуз да. Бүгүнкү жашообузда барбы деп. Эми кыздарыбызды бир бетке эле күнөөлөп, ушул ата-энесинин үйүндө бир жакшы тарбия алып келбеди деп күнөөлөгөнүбүз менен биз эмне үчүн кайненебиз? Кыз баланын тартиби, жашоосу балалык кези атасыныкында калды. Ал жерден балалуу болбойт. Биздин балабыздан балалуу болот. Биздин үй бүлөдөн урчугун улайт. Ошон үчүн кайненелер бүгүн ушундай баягы келген келиндин ар бир кадамына неме салбастан, назар салбастан жакшы жакты көрсөтүш керек. Биринчи өзү сүйлөп көрсөтүш керек. Өзү жасап көрсөтүш керек. Өзү үйрөтүп көрсөтүп, анан кийин тарбиялаш керек деп ойлойм да. Эми мындайды биз азыркы жаштарды мен өткөндө бир эми элдин арасында жүргөн үчүн, ар кандай ошо жаштарга ар кандай насааттарды айткан үчүн, билбейм, өткөндө бир жаш эле келинди көрүп калдым да. Бул биздин темабызга байланыштуу болбосо дагы, эми учуру келип калды айтып кетейин. Ушундан кимдир бирөө таасир алып, өзүнүн жашоосунда деп ойлонуп калса, бул жакшы нерсе. Бүгүнкү келиндер дейт, ушундай окууга бар экен. Кааласа кайненесин бакпайт экен. Кааласа күйөөсүнө мага башка үй алып бер. Мен бөлөк жашайм, сенин апаңды карабаймын. Энени караш баланын милдети экен, сен өзүң карап ал деген мен өз кулагым менен уктум да. Ушундай деген келиндин немесин уктум. Анан ушунчалык жаман ойлондум да, анан кийин кызым токтой турчу дедим. Токтой турчу, сен азыр жашсың, чын туура айтасың. Азыр дедим да, жаңы үй бүлөсүң, күйөөңдүн, өзүңдүн да жаштык кезиңде неме кылгың келип атат. Бирок эртеби, кечпи, бир 40 жыл өтө, 50 жыл өтө, кут ошо кайненеңде кайне болосуң да. Анан сени дагы алган келиниң жок, менин укугум мындай деп туруп, сени карабай кетсе кандай акыбалга түшөсүң? Эртеңки күнүң бир ойлосоң, кызым, дедим да. Бул бүгүнкү биздин жаштарыбызга өтө көнүмүш адат болуп калды. Көнүмүш. Эми ушул жаштарыбыздын ушундай акыбалдан ким чыгарат десе, албетте учугу улана турган, өзүнүн урпактары улана турган кайнене. Кайнененин милдети өтө жок. Өтө чоң. Кайнене сабырдуу болуш керек экен. Ооба, ушу сабырдуу болуш керек. Ушундай эле дагы бир немени дагы эле турмуштан көрдүм. Бир кайнене айтат, балам дейт, өзү жактырган кызды алып келди дейт. Болуптур, эми сенин көңүлүң, сен жашайсың деп анан кийин тирилик кылып жүрдүк дейт. Баягы келиним таптакыр мен оюмдагыдай эмес дейт. Ана мына дегиче эле бир балалуу болуп калды дейт. Анан карап туруп, муну кетирсем десем эле баягы неберем эле көзүмө көрүнөт дейт. Эми бул кайсы тагасынын колунда калат экен, кайсы тай журтунда калат экен деп эле дейт. Кой чыдайын дей бердим дейт. Чыдайын деп жүрүп ушинтип 17 жыл өтүп кетиптир дейт. 17 жылдан анан мен өзүмүн немеме түштү келиним деп атат да. Демек мындан биз ушундай ибрат алышыбыз керек. Кайнене сабырдуу болуш керек. Кайнене көрөгөч болуш керек. Көрөгөч дегенин мааниси кээде бала менен келиниң урушуп кетет. Кээде баягы айрым учурларда эми кыздар келип туруп, келиниңизди мынтип тарбиялап койбойсузбу, антип тарбиялап койбойсузбу, ананы кылбаптыр, мынаны кылбаптыр деп калат да эми. Ар бир үйдө болушу мүмкүн. Анан ошондо кыз баланы, жок кызым, келиним аябай жакшы. Сага караганда мага күйүмдүүрөөк. Менин киримди жууп, нанымды жаап, тирилигимди кылып берип отурат. Менин неберелерим ушундан болуп атат. Бул аябай буга сөз тийгизбегиле деп ушинтип айтып, анан кийин эч качан балаңа келиниң жөнүндө жамандабаган. Себеби жашоосун ынтымактуу, бири-бирин сыйлап өтө турган болушун кааласаң, келиниңин жаман жагын балаңа көрсөтпөгөн. Мен ушул бүгүнкү кайненелерге дагы бир айта турган кеңешим ушул эле. Келин болуп келгенден кийин ошонун түйшүгү сенин мойнуңа түштү. Себеп түшкөнүнүн себеби сенин урпагың ошо келиниңен уланат да. Ошон үчүн жоопкерчилик күшүнсө кайнененин. Ошол баласы менен бактылуу жашашын камсыз кылууга аракет кылып жүрөт экен дейм кайненелер. Эгер туура түшүнгөн болсок,
бүгүнкү күндөгү кайненелерди билбейм, мен баардыгы эле эмес деймин. Бирок көбүнчө эле баягы калыңды берип коюп, анан кийин тойду жакшы өткөрүп алып, куда сөөккө ушундай бири-бирин көрсөтүп, эртеңки күндү унутуп эле бир эле күндүк менен жашап атканга окшойт да. Жок, бул бир күндүк нерсе. Ашып барса бир айлык нерсе. Бирок наракта сенин неберелериңди жарык дүйнөгө алып келе турган, балаңдын ысык сууна күйө турган, сенин очогуңдун түтүнүн андан нары улай турган келиндин маани маңызын терең түшүнүп анан алыш керек келинди. Мынтип эле утурумдук нерселер менен эле алаксып эле анан кийин ушундай болгондо биз анда биз бала чакабызга, келечегибизге кайдыгер эле болгонго окшоп калабыз. Кайнене аябай адилеттүү чечим чыгарыр, ар бирине өз убагында туура кеңеш берип, ар кандай кырдаалда. Ошондон көбүрөөк ошолордун турмуш жашоосу келечеги энеге көбүрөөк байланышып калат экен да. Анан бүгүнкү кайнене келиндин көп эле кемчиликтерин көрмөксөн болуш керек. Көп эле кемчиликтерин көрмөксөн болуп, жок бул бала эртең оңдоп коет. Анан болбосо 2-3 жолу кайталана берген болсо, жакшынакай сөз менен отургузуп алып, алдагы адам түшүнөт. Балам өткөндө муну ишти мындай алып койдуң эле, мен кичине көңүлүм неме болуп калды да, келем мындан кийин кайталабай, деп эле жакшынакай сөз менен түшүндүрсө, ким болсо да түшүнөт. Үйүндө тарбия көрбөйбү, тагдыры сенин балаңа биригиптир, ошол сенин үйүңө келдиби? Аны жакшы тарбиялап алыш ошол кайненеден. Бүгүн биз кайнене десе эле калыңды төлөп, анан кийин келинди той менен киргизип, анан болду ошону менен эле чектелип анан келинди жумшап коюп, келиндин кемчилигин издеп, анан келинге жол көрсөткөн болуп, акыл айткан болуп, өзүнүн келиндик доорун айтып, ушинтип убакыт өткөрөт да. Ал биздин келиндик доорубуз өзү менен өзү кетти. Бүгүн биз келинибиздин доору менен жашашыбыз керек. Келинибиздин түшүнүгү менен, келинибиздин кабыл алышы менен жашаганыбызда, анан балабыздын көңүлү ачык болот. Келинибиздин демесе дагы көңүл ачык болот дагы, мен жакшы үй бүлө экенмин деп туруп, анан аракет кылып, тирилигин улайт да. Мына бир эмени мисалда айткым келет да, мусулман мамлекеттеринде ошо келиндин боюна бүткөндө, ошол атайын эгер ошол келинчек Куран окуй албай турган болсо, бардык жумуштан бошотуп, ошо бала чоңоюп төрөлгөнгө чейин Куран оку деп отургузуп коюшат экен да. Анан эгер өзү окуй албаган болсо, атайын адам жалдап туруп, ошол келинчекке эме Куранды угузат экен. Бойдо чоңоюп аткан бала ошо Куран менен өссүн, Куран сиңип, ошо төрөлгөн кезде эртерээк Алланын жолун таап кетсин деген максатта ушундай болушат экен да. Эми биздин журтчулукта деле ошого окшогон жакшынакай аруу өзүрлүү иштерди ошо өзүбүздүн үй бүлөлөрүбүзгө киргизсек, Ой, албетте. Эми азыр ушул неме менен эсиме түшө калды. Бир немеден окудум эле. Адам баласы 4 жашоону башынан өткөрөт деп турат да. Биринчи эненин курсагында жашоо дейт, затты пайда кылат дейт. Экинчи, бул жарыкчылык дүйнөгө чыкканда сыпатты пайда кылат дейт. Кабырда сурак сабалдан өтөт дейт, хаширда чечим чыгат дейт да. Эми ошол эгерде биз кийин көзүбүз өтүп кеткенден кийин да аркабызда кала турган биздин урпактарыбыз ошо бизге унутпастан, жылдык өткөндөн кийин эле унутуп калбастан, өздөрүнүн өмүрүнүн акырына чейин Куран окуп, эстеп, биздин жакшылыктарыбызды, биздин айтып кеткен насааттарыбызды жашоосунда колдонуп жүрсө, бул ата эне үчүн өтө эки дүйнөлүк бакыт, эки дүйнөлүк. Эми азыркы ушул күндөгү бүгүнкү мен келин болуучу кыздарга айтар элем да, бул фигура деген бир нерсе бар экен. Биздин кезибизде андай түшүнүк анча эле эмес эле. Ошо фигураны сактайм деп отуруп, бүгүн мен жаштардан ушуну көп көрдүм, төрөтө өтө кыйын болуп атат. Тамак жакшы жешпейт. Тамакты жакшы жебейт. Себеби кызмат да, иш да жок да, кыймыл. Ошону кайнене келген күндөн тартып эле, балам, сен биздин үй бүлөгө келдиң. Эми биздин урпакты улай турган да сенсиң. Ошон үчүн
биздин кандай неме кылганыбыз ошо сен көнүшүң керек. Ата энеңдин үйүңдөгү кылган нерселериң калды, ал жакта калды. Эми сен биздин касыбызга өттүң. Эми ошон үчүн тамакты көбүрөөк же, себеби мен сенден жакшы неберелүү болгум келет. Тамакты көбүрөөк же деп айтыш керек экен да. Себеби баягы бир жага келин болуп келип баягы тартынып өзүнүн оюндагын алып жей албай, өзүнүн оюндагыдан жей албай дагы ушудан да өсүп калабы дейм да балдар. Неме келиндер. Муну мен жашоодон көп көрдүм. Баягы күчөң келгенде төрөй албай, баланы кысып коюп, ушул эң биринчи кайненеге түйшүк түшүп атат да. Биринчи. Шуну биз кайненелер анчейин билбей калып атабыз да. Ошон үчүн баягы келинибизди келин эмес, келиң деп туруп, ошонун келечектеги баягы биздин неберебиздин жакшы төрөлүп, жакшы болуп, анан дагы үй бүлөсү бекем болуп, балабыз менен ынтымактуу жашап, биздин чөйрөбүздү ушундай жакшы бир нурланта турган, учугулай турган бүлө болуш үчүн кайнене ар тараптан болуш керек. Ар тараптан сезгич дагы, байкагыч дагы, кээде анча-мынчаны мындай элес албаган дагы болуп коюш керек да. Ар бирин карап отурсаң, ар бир адамдан кемчилик чыга берет. Чыга берет. Анан ошо келинибиздин ошол неме анча-мынча немелерин көрмөксөнгө салып, билбегенин айтып, зерикпеш керек. Кайнене зерикпеш керек. Кичине кемчилик кетирдиби, акырын жакшынап түшүндүрүп айтып койсо, экинчи кайталанбаса, дагы кайталанып калган болсо, сен эсиңен чыгып калган турбай балам, өткөндө деле айттым эле. Келем мынаны кайталабайлы, деп туруп жакшынакай сөздөрдү айтып, анан ошо келиндин пикири эмне, ою эмне, эмнени самап атат. Айта албайт да. Өзүнүн ата энесине айта алгандай кылып, кайнатага айта албайт, кайненеге айта албайт да. Апаңды сагынып калдыңбы? Анда барып келесиңби? Ооба, сен да күтүп атат апаң, барып кел деп, анча-мынча ата энесинин үйүнө жөнөтүп, анан ошондо дагы баласынын ортосуна түшүп, жок, бул ата энесин сагынды, бир барып келсин, жөнөтүп кой, деп туруп, анан бир кийимге неме муктаж болуп, бир өзү каалаган нерсени алып кийгиси келсе, эне аябай сезгич болуш керек дегеним ошол. Себеби чөйрөсүндөгүлөрдү көрүп туруп, менде ушундай кийгим келет деп ойлошу мүмкүн. Ошондо кайнене байкагыч болсо, өзү бир жоолукту азыраак алып туруп баласына, балам, мына келинчегиңе мынаны алып берип койбойсуңбу? Ана немедагылар кийип жүрүшөт, бул да кийсин деп койсо, келин өзүнүн келин экенин унутуп калат да. Унутуп, мен бул үйдүн кызы турбаймынбы деген пикирге келип калат да. Негизи келин келген кезде, негизи өзүнүн үйүнө келет да эми. Ооба. Ата энесинин үйү ал чоңойгонго чейинки убактылуу гана мекени да. Ошону сездиришибиз керек экен да. Келин келгенибизде, ушул жер менин үйүм, ушул жерден өсүп өнүгөм, бала чакалуу болом деген сезим менен анан мен келиндерге айткым келет да, жаңы келиндерге. Ошол үй бүлөгө келгенде, ошол үй бүлөнү өзүнүн чын жүрөгүнөн кабыл алып, ошолорго чын жүрөктөн жакшы мамиле кылып, жакшы кызмат кылган болсо, анан кийин акырын менен күндөн күнгө жакшы жашоо, бактылуулук буюрса келе берет да, туурабы. Эми ошо динибизде дагы айтылып атпайбы? Эгер үйлөнсөң, задың кара, өң түсүң кара, билимиң кара деп атат да. Энди ошо ыйманың кара деп атпайбы? Демек, мында дагы чоң маани жатат да. Эми андайга тарбияланган кыз туура келдиби сага? Же андай демеден жок эле жөн эле бир туш келди бирөө келип калдыбы? Кайнененин акыл парасаттуулугу ошол өзүнүн үйүнөн жакшы тарбия албай, бирок балаң жактырып калган келинди өзүңдүн жолуңа салып алууда. Өзүңдүн ыгыңа көндүрүп, өзүңдүн тарбияңа киргизип алууда. Ошондо кайнене чыны кайнене болот деп эсептейм да мен. Келин менен кайнене ошол экөөнүн мамилеси аркылуу ошол үй бүлөдө тынчылык, бейпилдик, камсыз болуш керек да, туурабы? Ошол эми кайнененин дагы бир милдетине ошол үй бүлөдөгү үй башчысы, кайната кандай мамиле кылыш керек, күйөөсүнө кандай мамиле кылыш керек, ошол туурасында дагы айтыш керек го. Кайната үйдүн эң чоң немеси, түркүгү да. Ошонун эле жолун уланта турган баласы. Эми ошо келинге кайнатанын ордундагы, баласынын ордундагы кайнене билдирет. Кайнене өзү
жаңы келип аткан келин анын жол жобосуна түшкөнгө чейин балам мына кайнатаңы келе жатат, кайнатаңдын колуна суу куюп койгон, астына төшөк салып койгон, кийимдерин алып койгон десе, баягы бул кайнатам экен, кайнатаны сыйлаш керек экен деп ошого көнөт келин. Экинчи жагы күйөөсүнүн милдети эми аялына түштү да, баягы келинге түштү. Ошон үчүн балам, ана күйөөңдүн кийимдерин жакшыраак карап кой. Ал эмес бут кийимдерин дагы карчып, кие турган даярдап кой. Ал шашылып жөнүп калышы мүмкүн деп туруп, ошону келинге өзү зерикпеш керек. Эч зерикпеш керек. Кече эле айттым эле, бүгүн эми өзү эси неме акылы болсо улап кетет дегенде, ал бала. Бала экенин унутпаш керек. Өзүнүн деңгээлине теңебеш керек келиндичи. Ошону көрсөтүш керек. Жок, анакей күйөөңүздүн мынтип ана карачы, көйнөгү кичине неме болуп калыптыр. Эми мындан кийин сен карашың керек. Эгер сенин жакшы келиндигиң сенин күйөөң үстүнөн билинет. Күйөөңө жасаган мамиледен билет. Анан экинчи жагы, биздин очогубуздун берекелүү болушу сенин колуңда болуп калды. Кел балам, мына идиштерди үстүн дайым жаап жүргөн. Идишти дайым таза кармагын, тамак аштын үстүн дайым жаап жүргөн, тамакты жасаарда бисмиллахын эч качан унутпаган. Эгер намаз окуй элек келин туш келген болсо, эч бир зерикпесе намазды үйрөтүш керек. Намазда береке бар. Эгер үй бүлөнүн куту ушундай жакшы сакталсын десе, кайнына өзү эле намаз окуп, келин айым иш кыла берет да дебестен, келинди келген күндөн намаз окуй элек болсо, намаз окутсун. Намаз окуган келин болсо, шарт түзүп берсин. Эгер намаз окуп Курандыга түшө элек болсо, азыр кеч эмес, балалуу болгонго чейин Куранга үйрөтсүн, Куранга жөнөтсүн. Ошондо баягы үй бүлөнүн очогу чын эле жылуу, немеси шарты жакшы, баардыгы жакшы болот да. Биз күнүмдүк эле жашоонун шарты жакшы экен дегенде болбойт. Бул биздин урпагыбызды улай турган шарт айтып атат бу жерде. Ошол кетип атат, ошол маселе кетип атат. Ошон үчүн келиндин ар бир кыймылына, сөзүнө зерикпестен, чарчабастан, ар бирин туурасын туура деп айтып, туура эмесин ей балам, мына жерин мындай алып койсоң болмок деп кеңеш айтып турушубуз керек да. Туура айтасыз, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Албетте ар бир кеңештин ошо кандайдыр бир жаштарга өзүнүн ордун таап, өзүнүн эгесин таап барышы мүмкүн деген максатта чыгып атабыз да. Эми ушу жаштарыбыз ыймандуу болсун, карыларыбызды кадырлаган жакшынакай жаштардан болсун, кайнелерибизге да, кайненелерге дагы Аллахым нысат берсин, ошол үй бүлөлөрдө тынчылык болуп, мына жакшынакай заманда жашап атабыз. Ошо жалпы эле үй бүлөлөргө ошо тынчылык, бейпилдик каалайбыз да. Сизге дагы Аллах ыраазы болсун, жакшынакай кеңештерди бердиңиз. Мындан кийин дагы ушундай жаштарга жакшы кеңештериңизди берип жүрө бериңиз. Аллах ыраазы болсун сизден. Амин. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз дагы соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көздөшкөнгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.